Ассаламу алейкум. Мен Құранды оқығанды жаңа эле үйрөнгөнмүн. 1 жылдан ашык уақытта оқып бүттүм. 4 марқумға бағыштадым. Хатым кылган боломбу? Ва алейкум ассалам. Албетте, бир эле 4 киши эмес. Буга чейин канчалаган мусулмандар, пайгамбарлар өтүп кеткен болсо, ошолордун баарына арнай бересиз. Негизи эле хатым дегенде окуп туруп анан кийин өтүп кеткен адам үчүн арналса хатым болот. Өтүп кеткен адам үчүн арналбаса бул хатым болбойт деген маселе жок. Хатым деген бир нерсени башынан баштап аягына чейин чыгып коюу деген сөз. Куранды Фатиха сүрөсүнөн баштап Нас сүрөсүнө чейин окуп чыгуу, мындайча айтканда. Сиз ушинтип окуп чыккан болсоңуз, Кудайым буйруса, пайгамбар хадисте айткандай, алиф лам мим жөн эле 3 тамга болбосо, алифке өзүнчө 10 сооп, ламга өзүнчө 10 сооп, мимге өзүнчө 10 сооп дегендей, ар бир тамгасына өзүнчө сооп алган болосуз. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи айткандай, албетте өтүп кеткен адамдарга соорун арнасаңар, уккан аятыңардын сообу жетет деген. Ахмад ибн Хамбал 4 мазхабтын бирөөсү.